2022 жылдын 1-июлунан тартып Ысык Көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугу камсыз кылынат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Ысык Көлдүн табияты Кыргызстандын азыркы жана келечектеги муундары үчүн табирик энчи болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө Ысык Көлдүн курорттук рекреациялык аймагында жайгашкан санаторийлер, пансионаттар, эс алуу үйлөрү, коттедждик конуштар ар кандай тосмолорду орнотуу аркылуу калктуу конуштардын тургундарынын пляж аймактарына кирүүсүн чектеп келет. Ошол эле учурда Ысык Көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамдын өкмөттүн 2007 жылдын 2-октябрындагы номер 445 Ысык Көл облусунун аймагында курорттук рекреациялык объектилерди куруу, абаттоо, техникалык эксплуатациялоо жана күтүү эрежесин бекитүү жөнүндө токтомунун жергиликтүү калктын пляж аймактарына эркин кирүүсүн камсыз кылуу бөлүгүндөгү талаптары көп учурларды эске алынбай калууда. Жогоруда аталган мыйзамдын жоболорун бузуулар Ысык Көлдүн курорттук рекреациялык аймагында жайгашкан калктуу конуштардын тургундарынын нааразычылыгын пайда кылып жатат. Аталган калктуу конуштардын тургундарынын экономикалык жана социалдык кызыкчылыктарын коргоо, алардын пляж аймактарына эркин кирүүсүн камсыз кылуу жана мүмкүн болуучу кесепеттерди болтурбоо максатында баш мыйзамдын 71-беренесине ылайык токтом кылынат. Ысык Көлдүн курорттук рекреациялык аймагында жайгашкан Ысык Көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүүсүнө кандайдыр бир чектөөлөр коюлбайт деп белгиленсин. 2022 жылдын 1-июлунан тартып жогоруда аталган жарандардын тиешелүү калктуу конуштун чегинде, анын ичинде менчигинин түрүнө карабастан санаторийлердин, пансионаттардын, эс алуу үйлөрүнүн, коттедждик конуштардын аймагында жайгашкан пляж аймактарына тоскоолдуксуз кирүүсүз камсыз кылынсын. Ысык Көлдүн пляж аймактарында жайгашкан ачылуучу калиткалары жок жана жарандардын эркин кирүүсүнө тоскоолдук кылган тосмолор, тубалдар, темир торлор, металл зымторлор демонтаждалсын, ошондой эле аларды мындан ары орнотууга тыюу салынсын. Менчигинин түрүнө карабастан санаторийлер, пансионаттардын, эс алуу үйлөрүнүн, коттедждик конуштардын жетекчилери пляж аймактарын биодаратканалар менен жабдууга милдеттендирилсин. Тиешелүү калктуу конуштун чегинде, анын ичинде менчигинин түрүнө карабастан санаторийлердин, пансионаттардын, эс алуу үйлөрүнүн, коттедждик конуштардын аймагында жайгашкан пляж аймактарына жергиликтүү калктын кирүүсүнө чектөө коюу фактыларына бөгөт коюу жана болтурбоо боюнча комплекстүү чаралар көрүлсүн. Курорттук рекреациялык объектилердин аймагында коомдук тартипти сактоонун зарылдыгы жөнүндө калк арасында түшүндүрүү иштери системалуу түрдө жүргүзүлсүн. Төмөндөгүлөр камсыз кылынсын. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жогоруда аталган жоболорун, ошондой эле жарлыктын талаптарын аткаруудан баш тарткан ижарачылар менен тиешелүү ижара келишимдерин белгиленген тартипте бузуу. Ысык Көлдүн курорттук рекреациялык аймагында жайгашкан Ысык Көл облусунун калктуу конуштарда жалпыга жеткиликтүү пляж аймактарын уюштуруу. Ушул жарлыктын 2-пунктун аткаруу үчүн президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө, мамлекеттик райондук администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларына, балыкчы, Каракол, Чолпон Ата шаарларынын мэрлерине, Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын начальнигине жүктөлсүн. Министрлер кабинети 2022 жылдын 1-августуна чейин Ысык Көл облусунун курорттук рекреациялык аймагынын объекттерин куруунун, абаттоонун, техникалык эксплуатационун жана күтүүнүн эрежелеринин жаңы редакциясын иштеп чыксын жана бекитсин.